Сурда педагог деген нерсең мени аябай мындай кызыктырды да. Кызыңардын кулагы укпайт экен, эки кулагыктан таптакыр укпайт 100%га деп. Тигиримдеги бул ата-энелер дайыма айтат да, мен балам мынча жашка 3кө чыкты, 3,5га чыкты, сүйлөбөй атат дегендер көп да. Эмнеден улам деп ойлойсуң? Мен чечим кабыл алдым, менин кызымды карап бериңиз деп. Анан кызымды карап берди. Ошондон кийин 3-4 айдан кийин жыйынтыктар башталды. Ошо дефектологияны орусчадан кыргызчага мындай буруш үчүн кыйын болдубу? Мурунку убакта ара кечке берилип кеткен үй бүлө баласын таштап коюп карабай калды, анан гипопека болуп калды дечи. Азыр ошол нерсе телефонго алмашып атат да. Жанагы мейси туура өрчүш үчүн ата-энелер эмне кылалык? Региондордо таптакыр бизде толук кандуу логопеддер жетишсиз да. Ошондо балдарыбызга канча жашынан баштап бере берсек болот телефонду? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ары пайдалуу эфир болот деп ойлойм. Анткени дагы бир кызыктуу бир маек куруп, бир көйгөйдү кассак деп турам. Мейманым сурдопедагог, логопед, дефектолог Жеңишбек кызы Ракыя. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ракыя, сурдопедагог деген нерсең мени аябай мындай кызыктырды да. Анткени буга чейин мындай бул кесиптин ээси менен маек куруп, анан ал жаатта кандай көйгөй бар экенин сүйлөшкөн эмесмин. Сиз сурдопедагогго кантип келип калдыңыз? Ошондон баштайлы. Алгач мен бул түшүмө да кирбеген кесип болчу. Алгач мен биринчи англис тили боюнча окуу жайга тапшыргам. Жогорку окуу жайга 3-курсту бүтүп турган учурумда 18 жашымда эле турмушка чыгып, анан окуумду ошол убакта эле уланткам. Ала качып кетип, турмушка чыгып, 19 жашымда тун уулумду жарык алып келгем. Андан соң экинчи баламды төрөдүм, 2 эркек бала төрөдүм. Анан ортодо тыныгуулар бар, бала менен окуумду токтото турдум 3 жылдан кийин. 3-чү кызымды төрөдүм, андан кийин 3-чү кызымды төрөгөн убакта кадимкидей эле үйдө келиндин тиричилиги, күнүмдүк жашоо менен эле жашап убакыт өткөрүп аттым. Кызым жош, эч нерсе билинбейт, зирек, сопсонун эле болуп чоңоюп атты. Бирок бара-бара кызымдын сүйлөгөнүн байкап жаттык. Кайненем кызым сүйлөбөй жатат, көрсөтпөйсүңбү деп барып көрсөтүп кел деди. Бардым, логопедке алып бардым дароо эле. Логопедке алып барсам, кызың жакшы эле эмчек эмгенби деп сурады. Ооба десем, тилин чыгарып көрсөтпөй койду. Шашылышкы эле, мейли анда 1 жаш 6 ай болчу, кете бер анда сүйлөйт кызың 3 жаштан кийин кел деп кетирип жиберди. Макул деп кеттим. Поликлиниканын логопедине эле бардым. Анан 2-3 күндөн кийин дагы өзүм артынан ойноп кетип аткам. Чакырсам карабайт кызым, карабайт. Ага чейин ушундай зирек болуп, улуу бала менен кызымдын аты өкө окшош болгондуктан мен тигини чакырган карап атат деп эле маани берчү эмес экем. Анан бизде баягы келиндик тиричилик менен болуп атып, балага деле көңүл бурбай калабыз да, өзү менен өзү жүрө берет балдар. Анан дароо ошондо сезип калдым. Анан үйгө келип дагы тарсылдаттым, турсулдаттым, артынан эч карабайт кызым. Анан ошондо жүрөктөрүм булкулдап башкача болуп баштадым. Анан дароо лорго алып бардым да, лор текшерет деп ойлодум. Алып барсам, ал мени сурдологко жиберди. Сурдолог алып барсам, ал атайын аудиограммага тартып кел деп жөнөттү. Ошол жака барганда анан менин колума аппаратка түшүрүп, аудиограммага колума кагазды сунду. Кызыңардын кулагы укпайт экен, 2 кулагыктан таптакыр укпайт 100%га деп. Жолдошум жанында бар, анан ошол жерде ушундай шок акыбалда болдум. Мага мынтип айтты, 10% операция жардам берет, 90% өзүңөрдөн деп койду. Мен аны туура эмес түшүндүм. Демек 10% эле бул операция же болот, же болбойт, балага жардам берет, бербейт деген мааниде түшүндүм да. Ошондой акыбалда турганда айрыкча ошондой түшүнөт экенсиң. Анан дароо ыйлап кетип атам көчөдө. Мен ушундай күчтүү кыз элем, эч качан бирөөнүн көзүнчө ыйлабаган. Бирок ошол убакта ыйлап кетип атам. Анан үйгө бардым. Кайын журтумдун колдоосу аябай чоң болду. Мага
ыйлаба чечилет деп интернеттерди казып, ал убакта эми мындан 6-7 жыл мурун болчу да, 7 жыл мурун. Жакшы интернеттер өнүгүп эле убак болчу да. Анан издеп баштадык ютубтан, ал жактан, бул жактан операция жасаса болот экен деп айтып башташты. Бирок 3 күн ыйладым. 3 күндөн кийин туруп кеттим сразу. Жок, мындай болбойт деп кыймылдап баштадым. Мага ошол жерде аудиограммага түшүргөндө бири номерин берген. Мен аны психолог катары кабыл алдым. Чалып сүйлөшүп отпускада экен, ошол августтун айлары болчу. Анан августтун айында жолуктук. Чынын айтсам, ошол 3 күн ыйлаганда 3 күн жаттым үйдө, ага чейин эми үйдө эле балдар менен отургам да. Анан ошол күндөн баштап менде үйдө бир жума дагы эч жака чыкпай отуруп болгон жок. Ошондон баштап менде жүгүрүү башталды да. 7 жылдан бери ошентип отура элекмин көп убакытка. Анан бардым, жолуктум. Германиянын фонду менен ошол Надира Аскаровна деген айым мага ачыгын ошол жол жоболорун түшүндүрдү да. Ошондо менин көзүм ачылды. Ошондо сентябрь айы ушунчалык сүйүнүп кетип атам чыгып алып жанагы жерден. Демек, сүйлөтсө болот. Башка балдар операция болуп сүйлөйт экен деди. Ошол жактан чыгып алып өзүнчө эле бир башка жашоого келгендей, мен көйгөйдү укканда мен үчүн баары ак кара түскө боелгон болчу да. Анан кайра мага бир жарыктык, түстүү боектор келгенси ушундай сонун болуп баштады. Анан өзүнчө эле мага жасайт деп үмүттөндүм да. Анткени мен ал убакта үйдө бир аз балдарды окутчумун англис тилинен. Биздин айылда бир аз аэропорт жакта, мындай четирек жакта жашачубуз, бирок ал жакта эми шаардын чети болгондуктан бир аз мугалимдер жок болгондуктан англис тилинен окутуп жүрчүмүн. Балдарды топтоп алып, жеке анан айтты, сен өзүң педагог экенсиң, бар экен сенде, сен демек кызыңды алып кете аласың. Мен сага жардам бере алам дегендей мага айтты, бирок 100% эмес да. Анын баарын ошол фонд чечет деди. Ушундай үмүт пайда болду, кетип атам. Анан ошол күндөн баштап анан жашообуз өзгөрдү, чуркап баштадым аяка. Ошол фонд түзүлдү. Слышим вместе деген фонд түзүлдү, ата-энелердин фонду. Ошондо эле сентябрдын 17-синде менден кийин эле анан чуркап ал жерде активный болуп баштадык. Ата-энелер бир 5-6 ата-эненин январдын 7-синде кызымдын туулган күнүндө мага чалды. Ракыя, кызыңды фондко жөнөтүп атам. Кызың, сен мындан ары кызың менен иштешип кете аласың, кызыңды сүйлөтө аласың деп. Анткени ошол 10% деген бул операциянын жумушу экен. 90% бул ата-эне менен бала. Ата-эненин чуркаганы, аракети. Анан макул дедим. Ошентип апрель айында кызымды операция жасатып, майда угуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Кайра аппаратты коюп угузду да. Ага чейин биз көп нерсени түшүнбөдүк. Слуховой аппарат атайын угуучу аппаратты кадаш керек экенин да билбедик. Операцияга чейин педагог жок болчу, сурдопедагог, орус тилде сурдопедагогко барсак, ал дагы 1-2 жолу сабак өтүп декретке чыгып кетти ал дагы. Анан операциядан кийин анан атайын педагог таап, алып барып иштешип баштадык. Жыйынтыктар 2 жылдын ичинде жыйынтык таптакыр болбоду кызымда. Болгон жок. Попугай сыяктуу эле, тоту куш сыяктуу эле, мисалы, сөздөрдү айтсаң кичине кайталап коет, угушу угуп атат, бирок түшүнүп сүйлөө жок. Мисалы үчүн суроо берсең түшүнбөйт. Апа ким десең, апа ким деп жооп бериши мүмкүн да, орусча. Анан кыргыз тилдүү сурдопедагог издеп баштадым. Кыргыз айымга бардым да. Көбүнчө орус улутундагылар көп да, биздечи логопедтер, дефектологдор, сурдопедагогдор. Анан кыргыз айымга бардым, аябай тажрыйбалуу, көп жылдан бери иштеген улуу эле айымга бардым, бирок ал жок, сен мектепке барганда кыйналып каласың. Атайын мектептер бизде орус тилинде да. Кулагы жакшы укпаган, начар уккан балдардын мектептери бүт орус тилинде болгондуктан сен алып бара албай каласың. Жеке мектептерде бизде көбүнчө орус тилинде болчу, ал убакта азыр жакшы кыргыз тилинде көбүп калды. Анан алып бара албай каласың, орус тилинде окут, мен окутуп бербейм деп калды. Анан макул деп кайра орус тилинде уланттык. Бирок дагы деле жылыш жок. Анткени биздин үйдө баары кыргыз тилдүү. Улуу балдарым кыргыз тилинде чоңоюп калды. Жолдошум, кайын журтум, чоң ата, чоң энелери баары кыргыз тилинде сүйлөйт. Анан карантин убак болуп калды ошол убактан. Жаныбызда биздин бир аз чакан үйүбүз бар болчу, квартиратыбыз бар болчу. Ал жерде ошол орус болчу, улутундагы жаш үй бүлө болчу. Менин кызым менен тең курактагы баласы бар, 1-2 жашуу. Анан чечим кабыл алдым, менин кызымды карап бериңиз деп.
Анан кызымды карап берди. Ошондон кийин 3-4 айдан кийин жыйынтыктар башталды. Анткени тиги орус аял карай баштады күндүзү карап берет. Анткени эмнеге? Кызым логопедке орус тилинде барат жумасына 3 жолу 45 мүнөттөн. Анан үйгө келгенде кайра эле бизде кыргыз тилинде сүйлөп жатпайлыбы. Анан байкуш мээси кайсы эмне болуп аткан турбайбы? Балага сүйлөө чөйрөсү бир тилде болгону жакшы экен да мындай балдаргачы. Анан ошого бергенден жыйынтык болуп баштады да. Бул аралыкта мен кызымдын диагнозун укканда эле өзүм барып эле дароо угуп калдым. Ошол мен Арабаевада окучумун. Ошол жакта Кыргызстанда бир эле жерде дефектология факультети бар экен деп дароо бардым. Операцияга чейин эле мен бул окууга тапшырдым. Арабаевка, Кызым операция болгучакта эле тапшырды бул окууга. 3-курсту бүткөм да дароо 2-курстан ошол дефектология факультетине отурдум. Окуп баштадым. Кызымга бир жагынан чуркайм, бир жагынан операциясына чуркап документтер жүргүзүш керек да, бир жагынан окуума барам. Очный да андай сурдопедагогикада заочный окуу жок. Ошондуктан өзүм барып окуп келем, кызымды алып келем, алып кетем. Анан операцияга чуркадым. Ошол аралыкта жолдошум да ооруп калды аябай катуу. Анын да эпилепсиясы бар болуп ооруп калды. Анан бир учурда мен жолдошум жумуш иштебейт. Мен өзүм дагы студентмин, бирок ары бери кылып бир нерсе кылып табабыз. Ошол эле убакта кайненем апам да жардам берип атты, материалдык, моралдык жактан жардам берип атты, туугандарыбыз. Анан чуркайм, жолдошум больницага жатып калган учурлар болду. Ошол 3 жыл аралык ичинде өзүм атайын бала бакчага орноштум, логопед болуп окуп жүргөндө эле. Кызымды ошол бала бакчага орноштурганда дагы жыйынтык болбоду. Анткени бала бакча бул жөн эле аралашыш үчүн эле башка балдарга сүйлөгөнгө, социалдаш үчүн эле экен да. Эч кандай сүйлөгөнгө бала бакча болбосо логопедиялык бала бакча болчу. Бирок баары бир бала сүйлөгөндөн кийин анан бала бакчага бериш керек экенин түшүндүм да. Ушинтип күндө 6 саат жолдо жүргөн убактыларым болду. Күндө жүрчүмүн. Теге бурчунан бул бурч, ортосуна атайын логопедке алып келем, анан кайра бала бакчага таштайм, анан кайра өзүм микрорайонго окууга барам, кайра келем, ошентип 6-7 саат жолдо жүрчүмүн. Кайра үйдө балдарым бар кичикей, алар деле 1-класс убагы эле, ошондо улуусу. Ошентип чуркап жүрүп, анан 3 жыл дегенде анан мен окуумда бүттүм, карантин бүткөндө окуумду да бүтүп дипломумду алдым. Кызымда да жылыштар байкалып баштады. Сүйлөй баштады, бирок орус тилинде? Орус тилинде, бирок анткени. Анан бир аз эле, кичине суроого жооп берип, бул ким десең кичине, бул апа экенин түшүнүп, бул ата экенин түшүнүп, кичине өзүнүн аты Айлин экенин түшүнүп, байкелердин аттарын түшүнүп баштады да, чакырганда түшүнүп баарын. Анан ошентип операция кылынгандан кылгандан кийин 3 жыл өтүп атат да. 3 жыл аралыкта ошол окуялар. Бирок операциядан кийин деле кулакка жанагы аппарат тагат экен да. 1 айдан кийин аппарат тагылат. Жана операциядан кийин бул жак өзүнө келиш керек да, жана тиккендери. Анан 1 айдан кийин аппарат коюлат сыртына, ичинде имплант бар. Ошол жактан бул жакка коюлат да, анан угуп баштайт. Кадимкидей дароо эле биздей угуп кетпейт да аппарат. Акырындык менен үнүн көтөрүп 3 айда бала чочубасын дейт да. Настройка болуп турат. Эми баланын мээси көтөрө албай чочуп кетет да, кыйналып калат. Анан ошондой убакыттар болду. Анан мен өзүм да бир аз башка жумуштар менен болуп калдым, бирок анан мени кайра эле ошол Надира Аскаровна сен иштеп атат экенсиң го, Паркинсон диагнозу менен кишилер менен иштешип калдым. Ушундай бир окуя болуп, ошолор менен болуп, алар да баягы инсульт алган кишилер, ошолор менен логопед болуп иштеп калдым. Бул тармакта дагы, СНГда дагы, СНГ эмес, Казакстанда логопеддер жок экен. Ошондой Паркинсон менен иштешкен. Ошону эзилдеп, ошол СНГдагы эң күчтүү невропатолог менен иштешип калдык, Паркинсолог менен. Мен ошолор менен иштешип атсам, Ракыя сен иштеп атат экенсиң го, мен сенди базар жакка чыгып, ошол жак болуп кеткен го, чайкоочу болуп кеткен го деп ойлоп ошентип сүйлөп калды. Биз дайыма чогуу отуруп турчубуз, анан кел кыргыз тилинде иштеп көр деди. Сунуштап калдым. Мен өзүмдүн ички дүйнөм кыргыз тилин каалоочу да, анан өзүм ошентип жүргөм, бирок бир жылда кичине тынык болсун деп аткам да. Бакчадан, жумуштан чыгып кеткем дароо эле карантинден кийин. Анан ошентип кыргыз тилинде алгач январь айында башталдым, мындан 3 жыл мурун. Кенедей балдар менен иштей баштадың, 2 жаш, 2,5 жаш,
1,5 жаш балдар келет да бизгечи. Жаңы операциядан кийинки балдарды алдым кыргыз тилинде. Ошо дефектологияны орусчадан кыргызчага мындай буруш үчүн кыйын болдубу? Өзүмүн жеке практикада кызымды алып жүрүп көрдүм да, мен кызымды кантип окутуп жатканын практика жүзүндө алып кеттим да. Мен бул нерсени балдар менен иштешипчи дароо эле өзүм кыргыз тилде болгондуктан, кыргызча ойлонгондуктан дароо эле кыргыз тилинде алып кеттим. Окутуп баштагандан эле 1 айдан кийин бир ата-эне мага ыраазычылыгын айтты. Менин балам окуп баштады, сизге ыраазымын деп. Конференция, чоң конференцияда хирургдар бар, башка мамлекеттен келген, ушундай менде эме болду да. Ошол жерде мен презентация айттым кыргыз тили боюнча. Кыргыз тили керек, сүйлөш керек. Мынтип мен кызымды орус тилине айласы жок бердим. Жылыш болбой, үйдө кайсы тилде сүйлөсө ошол тилинде реабилитация жасаш керек экен. Анткени реабилитация бул минимум 5 жыл экен. Операциядан кийин. Ошон үчүн көп убакытты талап кылат экен да. Анан 6 айдан кийин эле мен жанагы окутуп жаткан балдар менин кызымда 3 жылда болбогон результат болуп баштады да. 6 айда эле ооба түшүнүп, эң башкысы түшүнүп, угуп түшүнүп башташты да. Анан ушунчалык менде кайра башталды да. Сүйлөгөн сайын жанагы энергияң ашып, ушинтип балдардан жылыштар болуп баштады, окутуп баштадым, аракет кылып болгонун мен практика жүзүндө эле колдоно бердим. Башка мамлекеттерден бизге атайын педагогдор келип турчу, ошол убактарда аларга да катышып, алардын сабактарын онлайн окуп, ошентип катышып атып. Азыр эң алдыңкы жылда окуткан окуучуларымдын бир 6-7си 1-класска барышты быйылкы жылы. Алыскысы кадам жай, мисалы үчүн региондон 1 жыл өзүм окуттум, кайра онлайнга өткөрүп салдым да, апасы менен иштештим. Анткени ал бул жакта туугандарынын үйүндө жашап аткан кыз. Аны көрүп ушундай боорум ооруп, эмне үчүн бала атайын бакчага барып орус тилдүү жылыш жок. Анан туугандары менен жашайт. Бизде көбүнчө келин келбейт да, башка жака ошондой көйгөй бар. Эмне үчүн келе албайт? Андан көрө онлайнга өткөрөйүн деп апасы менен макулдашып, апасы өзү дагы ошол суранганынан апасын окутуп отургузуп алып онлайнда. Апасы кызын окутуп, азыр ошол кыз 1-класста окуйт. Операция болду, операцияга чейин мага келген. Операция 1 жыл эле болду ал кыз. Бирок азыр баарын сүйлөйт. Китепти окуйт, окуганын түшүнүп айтып бере алат. Эң жакшысы жөн эле китеп окуп эмес да, окуганын түшүнүп айтты. Азыр 1-класс кээбирки балдар өзүнүн окуганын түшүнүп айтып бере албайт да. Бирок ал кыз окуганын түшүнүп айтып бере алат. Кадимки эле биздей сүйлөйт, башка балдардай. Ушундай сонун жыйынтык болду. Башка балдарым да чоң алайга кетти, бирөөсү Жалал Абадка кетти, окуп быйыл 1-класска, калгандары бул жерде калышты. Эң башкысы ошол апалар өздөрү орус тилин билчү эмес. Бириси да айрыкча бизде региондордо орус тилин жада калса түшүнбөгөн ата-энелер да бар да бизде. Анан ошолорго аябай сонун болду да. Анан орус тили болгондо жүрүшмөк, же баласы өзү үйрөнөбү эне, же баласын үйрөтөбү. Өзү үйрөнүп бүткүчөң мээ калыптанып калгандан кийин башка тилди үйрөнүш да. Ал неме турбайбы? Мээси калыптангыча үйрөнүп калыш керек экен да. Үйрөнүп калыш керек да. Анан булар операция өзү кичинекейинен 6 жашка чейин, 6 жаштан кийинкилерге өтөгө жыйынтык берет. Мээ өзү 80% мээ 5 жашка чейин, калган 100% 7 жашка чейин калыптанат да баланын мээсичи. Ошол убакта бала менен иштешип калыш керек. Ошон үчүн азыр 3 жаштан кийин кеч деген темалар чыгып атпайбы? Ошол себептен да бул эми далил да. Анан ушул балдардан ушундай жыйынтык чыкты. Жакшы болду. Азыр менде көп балдар, кыргыз тилдүү балдар. Көпкөнбү ушундай окутпай? Аябай көп. Азыр жылдан жылга мындай көйгөй менен балдар көп келет. Мен тегеремдеги бул ата-энелер дайыма айтат да, мен балам мынча жашка 3кө чыкты, 3,5 чыкты, сүйлөбөй атат дегендер көп да. Эмнеден улам деп ойлойсуң? Азыр мындай болуп атат. Ар кандай диагноз бар албетте. Балким балада бир травма менен төрөлүп калган же бир диагноздору бар да, себептери, бирок психологиялык да болушу мүмкүн да. Анан кээде жапжакшына эле төрөлгөн, бирок бир аз эле кичине травма алып, ал жакшы эле болуп кеткен, мурун жакшы эле болуп кеткен балдар, мисалы үчүн азыр ушул биз колдонуп аткан телефондордун айынан, телевизордун айынан дагы ошол себептер болуп атат. Анткени бала 15 минуттан ашык телефон же телевизордун алдында отурса, 3 жашка чейин айрыкча балдар кыймыл жок. 15 минуттан ашык отургандан кийин баланын физиологиялык түзүлүшү өзгөрүп баштайт. Бул мээге таасир этет. Анткени сүйлөө үчүн бүт моторика катыштуу да.
балада кыймыл, ошол эле чоң моторикасы, майда моторикасы иштебесе, баланын мээси иштебейт, сүйлөөсү иштебейт. Ошол эле учурда бала бизге азыр келишет ата-энелер 6 айынан баштап телевизор, телефон көрчү деп 3-4 жаштагы балдарын, 5 жаштагы балдарын алып келишет. 3 саат, 4 сааттан ашык, кээде 5 саат, 6 саат көрчү. Жеке өзүнө кече бир айтат, 1 жаш 2 ай баласына планшет алып бердим дейт. Элестетиңиз. Анан жанагы балдар кандай болот? Бул жерде ошол балдардын атын айтсаң да карабайт азыр. Кулагы угат сиз айткандай. Бирок атын айтсаң карабайт. Себеби бул жакта угуп түшүнүүгө жооп бере турган мээ, ошол эле мээнин клеткалары жабылып калат балада. Угуп түшүнүүгө бул жагынан угу берет, бирок угуп түшүнүү деген балада токтоп калат. Визуализация кетип атат да, телевизор, телефонду көрүп отура берет, көзү эле иштеп атат баланын. Бирок суроого жооп берүү, ой жүгүртүү, бул жактан угуп түшүнүү, бирөө менен баарлашуу деген жок да. Анан бул жак жабылып калат. Анан ушундайынан азыр ар кандай маалыматтар чыгып атат. Жеңил аутизмдин көрүнүшү деп чыгып атат. Дагы башка диагноздорду коюп атышат ушундай убакта. 3 жашка чейинки балага деген bunday көп саатта берип койсоң тура эмес да. Анан мен телефон бербейм дейт. Анан эмне бересиң десем, телевизор көрөт дейт. А бизде азыр жанагы 3D чоң телевизорлорду коюп коюшат, ал эртең менен кечке чейин өчпөйт тура берет да. Анан Wi-Fi улап коюшат, YouTube'ду коюп коюшат, анан бала жанагын тиктеп отура берет. Балам эч нерсе бербейм дейт, бирок бала азыр айырмасы жок, телефонбу, телевизорбу. Тескерисинче телефон кичине заряд өчөт, отуруп калат. А телевизорду көрүп отурса таптакыр кечке чейин көрүп отурат. Мен өз курбумду эле кече жакында Ош Черкесине барып көрүп келдим. Кыздын айтын айтсам, жакшы карабайт, 1,5 жаш. Сурасам, телевизору күнү түнү жанып турат. Баары сопсо бала. Бирок карасам, уже бузулуу бар балада. Кенен кечке көрүп турат. Башка балдар менен ойнойн десе, башка балдар деле телефон тиктейт. Бири-бири менен баарлашып ойноо деген жок да. Анан бүт дене кыймылга келбейт. Мунун кесепети эртең баары физиологиялык жактан да сколиоз деген оорулар аябай көп чыгып атпайбы? Өспүрүм курактагы балдарга. Ал эми азыр ушул кичинекей балдардыкы өспүрүм куракка жетпей эртең 7-8 жашында пайда болот бул оорулар. Эгер ушинтип жүрө берсечи, мындай баарлашуу жок, сүйлөшүү жок, балага көңүл буруу жок. Анан кээде балага телевизор, телефон бербегени менен эне мындай да, өзү кечке телефондо отурат. Сүйлөшпөйт бала менен баспайт. Гиперопека жана гипоопека деп бөлүнөт. Гипоопека баланы бизде азыр материалдык жактан баланы камсыздап атышат, тарбия жок болуп атат. Анан монтип эле салышкан. Бала айтса эле, ыйласа эле берип коюп, оозуна сала коюп, баары даптаяр кийимин өздөрү кийгизе коюп атат, ботинкасын кийгизе коет. Бул учурда да балада кыймыл жок, сүйлөөсү кечигет баланын. Гипоопекада болсом, бала өзү менен өзү жүрө берет, бала менен баарлашпайт, эне бул жакта телефондо азгырылып кеткен отура берет. Үй бүлөдөгү мүчөлөр, ошол эле чоң ата, чоң энелер деле азыр өздөрүнчө мурункудай айтуу жок балага, насаат айтуу, башка айтуу, тарбия жок. Алар деле өзүнчө бир телефон менен отуруп атышпайбы? Ошол себептен балага көңүл буруу жок. Бул эмне менен байланыштуу? Мурунку убакта ара кечтикке берилип кеткен үй бүлө баласын таштап коюп карабай калды, анан гипоопека болуп калды дечү. Азыр ошол нерсе телефонго алмашып атат да. Ошол айырмасы жок да. Болгону бала психологиялык жанагы ата-эне тараптан мас болуп келген бир нерсени көрбөгөнү менен, бирок ал телефондо отура берип, көңүл буруу балага жок болуп атат да. Мына ушундай көйгөйлөр аябай чоң. Анан 5-6 жаш, 4 жашына келгенде анан келишет. Балам сүйлөбөй атат, ушинтип калды. Анан эң жаманы көзгө карабай атат деген. Көзгө карабаган бала таптакыр сүйлөбөйт. Эң алгач бала көзгө караганды үйрөнүш керек да. Мындай контакт болуш керек экен да, көз. Контакт болуш керек сөзсүз. Эмне болот анан көздү карабай койсо? Көздү карабай койсо бул биринчи көздү караса анан сүйлөтөбүз биринчи. Көзгө караганды үйрөтүш керек. Балага эң алгач баланын когнитивдик функцияларын иштешибиз керек. Анын акыл эси менен, көңүл буруусу менен. Эгер бала көзгө карабаса, көңүл бурбайт да ал эч нерсеге. Көңүл буруусу, эске тутуму бүт баары балада артта калат да. Бул деген интеллектуалдык жактан бала артта калды деген түшүндүрөт да. Мындай жеңилирээк айтканда, анан кээ биркилерде бул ашыкча болуп кетиши мүмкүн да. Интеллектуалдык жактан ашыкча, артта калып кетиши мүмкүн бала. Ошол себептен ушундай көйгөйлөр азыр өтө көп да. Балдар кыргыз тилдүү логопеддер деле жок да. Мен азыркы тармакта онлайнга чыгып атам.
1 жылдын жүзү болуп калды онлайнга чыгып өзүм аракет кылып баштаганыма. Анткени физикалык жактан мен балдарды каалаганга жетишпейм. Кезекте балдар көп. А биз балдарды 3 жыл 4 жыл окутасың андай балдар менен, кээбирки балдарды 1 жыл 2 жыл окутасың. 1-2 айда эле бала дароо сопсонун болуп кетпейт да, көп көйгөй болуп баратса да эми бир аз жеңил 1-2 тыбышы жок болсо коюп коесуң 1-2 айда. А бирок мындай көйгөйлөрдү көбүрөөк иштесесиң, анан иштешесиң, бирок убакыт жетишпейт физикалык жактан. Анан региондордо таптакыр бизде толук кандуу логопеддер жетишсиз да. Алар деле орус тилинде, балким азыр кичине кыргыз тилинде окутуп калышты. Менден кийин уже угуп баштадым, кичине окутуп баштагандарымчы. А бирок баары бир жетишсиз, адистер жетишсиз бизде. Ошол себептен онлайн чыгып мен ата-энелерди окутуп баштадым. Атайын курстар менен ата-энелерди окутуп, чакан эле ата-энелерге ушул жеткизип, ушул көйгөйлөрдү жеткизип, анан көйгөйдөн кийин кандай кылып иштеш керек, ошолорду жеткизип үйрөтүп баштадым. Анан менин максатым мугалимдерди логопедтикке даярдоо болчу. Кыргыз тилдүү логопед болууга даярдоо. Анткени бизде азыр Россияда, Казакстанда ушундай логопедияга даярдаган чакан курстар бар. Жогорку билимдүүлөрдү даярдаганга чоң суммада ушундай курстар бар. Анан биздин орус тилдүү адистер окуп атышат. А бирок жанагы эле кыргыз тилдүү региондогулар калып кетип атат да. Казакстандан окуса анан 50% түшүнүшү мүмкүн. Анткени алар бул деңгээлде адис болбогондуктан түшүнбөйт. А мен өзүм бул тармакта жакшы түшүнгөнүм үчүн бул тармакта орус тилинде курстарды окуп атам башка мамлекеттерден. Бирок мен дароо кабыл алдым, анткени бул жактан уже практика баары бар. Дароо эле кабыл алып атат. Ал эми региондогу мугалимдерге жетишсиз. Башка мамлекеттен орус тилинде окуу же англис тилинде окуу бул жетишсиз да. Ошол эле материалдарды англис тилинде алган күндөр да болгон, иштеп жатканда. Ошол себептен азыркы максатым ошол баштадым бул тармакта мугалимдерди онлайн логопедияда окутуп баштадым. Сон бул ушул кичинекей балдардын тили кичинекей кезинен так даана чыгыш үчүн, сүйлөш үчүн, жанагы мээси туура өрчүш үчүн ата-энелер эмне кылалык? Эмне кылыш керек ата-энелер? Биринчиден 3 жашка чейин таптакыр телефон карматпасын. 3 жаштан кийин 15 минуттан ашык 6 жашка чейин карматпаш керек. Экинчиден балага көңүл буруу аябай көп болуш керек. Бала менен жеке сүйлөшүш керек, баланын оюн билиш керек, бала менен ойнош керек эң башкысы. Балага азыркы сиздер алып берген телефондун, алып берген тамак аштын, кийимдин ашыкча эле алып берип атпайлы, ошол нерсенин кереги жок. Азыр бизде эң башкысы көңүл буруу жетишпей атат балдарга. Анан мен көп практикамда да айтам, биз ойноп жүргөн жанагы илгерки оюндарды ойнотуу. Моториканы, майда моториканы атайын бакчага бериш, моториканы өнүктүрүп өткөн деген тим эле ушундук болуп, буну акчага алып атышпайбы? Ошол эле сиз айткан 5 таш, чүкө. Ошолор майда моториканы биз монтип 5 ташты алабыз, көп ташты алабыз. Кандай иштеп атат могу колдорчу? Ошондо баланын мээси өнүгөт да. Жанагы эле мак секирип, бир буттап секирүү. Ушунун баары баланын сүйлөөсүнө, мээсинин өнүгүүсүнө жардам берет. Жанагы эле резинка ойночубуз биз секирип алып, тим эле бийикке чейин, ылдыйга чейин. Азыр балдарды секир десе секире албайт. Сүйлөгөн бала демек секире албайт. Ошон үчүн моторика, биринчи чоң моторика кетет. Анан майда моторика, анан бул жак артикуляция менен иштейбиз. Эгер кол менен биринчи бут, анан кол бүт дене жакшы иштебесе, демек иштебейт. Эмне үчүн жана ДЦП балдар сүйлөй албайт жакшы, анткени аларда кыймыл жок. Ошол себептен. А биз балдарды ошондой балдарга алып келип атабыз, сопсо балдарды. Кыймылдатпайбыз, отургузуп коебуз, телефон карматып эле монтип отура берет, моторика иштебейт, анан сүйлөбөй калып атат да. Тирүүлүк өстүрөт. Мен айтарым, болгон эле биз ойногон оюндарга кызыктыруу. Азыр балдар ушундай муктаж ошол оюндарга. Эне менен баарлашууга муктаж. Телефонду да ыргытат ал балачы. Телефондун да кереги жок. Анан баланын көзү тоюп калды да. Түркүн түстүн баарын көрүп атат, биз көрбөгөн нерселердин баарын телефондон көрүп атат. Оюнчук алып берсең деле бир күн ойнойт, эртеси күнү ойнобойт. Канча оюнчук алып берсең деле сынат, ташталат, уже тоюп калды. Оюнчуктун баарын чачып телефонду карматып койгондон пайда жок. Булар жардам бербейт да. Ошон үчүн болушунча мурунку эле биз ойногон оюндарды, биздин эмнелерди өткөрдүк, ошонун баарын балага беришибиз керек да. Ошон үчүн бизди кыйратып деле курстарга берип окуткан эмес, башка деле кылган эмес, бирок мурункулардан кандай кыйын адамдар чыкты. Себеби
канчалык кыймыл болду, эмне иштеди. Көбүнчө байкасаңыз, айылдан улуу инсандардын көбү айылдан чыккан, анткени кыймыл көп болгон. Ошол үчүн балага эң башкысы кыймыл, баарлашуу, көңүл буруу биринчи кезекте талап кылынат да. Сон кептин башында ушул 18 жашында ала качып кеткенди утпайсыңбы? Ошо мээм ошол убакта калып калды. Таанычып элең, тааныбай эле ала качып кетти. Эмне болду? Бир көргө эжемдер жолуктурган. Анан ошол эле тайжемдер ала качып кетти деп уруксат беришкен. Сен буга каршы болгон жоксуңбу? Тоого телефон тартпаган жерге ала качып кеткен. Азыр ойлосом, мисалы үчүн эми ал убакта түшүнбөй өткөсүң, ушундай экен. Ал убакта тем более туура болчу, кандай нерсе ала качып кетип отуруп калыптыр болуп калчу. Өзүм биринчи курста окуган. Максатым 5-курсту бүткөндө Америкага баруу деп англис тилин окуп жүргөм, бирок эми турмуш ошондой болду. Анан ошол менен жашап калдык. Ала качып кеткенден эле андан алдын куда түшүп келебиз, андай мындай деп атканда тайжемдер өздөрү ала качып кете бер деп уруксат берип коюшкан. Анан мен таятамдын колунда чоңойгом да. Таята тайнемдин колунда. Ушинтип мен таятам уруксат бербей атканда, бул кызым окуйт. Анткени таятам айтчу да, сен бир жерде отуруп иштешиң керек, сен мондойсуң деп кулагыма куя берчү. Биз балага ошол сөздү айтышыбыз керек да. Бала акырында ошого жетет экен да. Тайнем айтчу, сен зирек кызсың деп. Бирок тайнем өзүмдүн тайнем эмес, өгөй тайнем болсо дагы мага ушундай тарбия берген. Бизге катуу да айткан эмес. Үндөрү да чыккан эмес, ушундай сонун тарбия берген. Таятам ошондой сөздү көп айтчу, сенден бир нерсе чыгат кызым. Мындай кылышыңа, ошон үчүн таятам уруксат берген эмес. Анан ала качып кете бериңиздер деп ала качып кеткен. Жиним келди тайжаңа. Анан өз аты эмчи? Өз аты эне мен төрөлүп элек деле ажырашып кеткен. Апам боюнда бар кезде эле ажырашып кеткен. Азыркы учурда эки бөлөк турушат. Көбүнчө тайтам колунда, кайра шаарда апамдын колунда чоңойдум. Бул нерсе деле баланын психологиясына таасир этет, анткени өзүм көрдүм. Бирок мен тайтама ушундай ыраазымын, туура тарбия берген үчүн. Кээде ойлойм, азыркы убакта эми ушундай өзүмдү өзүм өнүктүрүп аткан убакта, балким мен тайтамдын колунда өссөм, мындай тарбия алмак эмесмин. Туура эле өскөм деп, ар бир нерсени тагдыр сыяктуу кабыл алам. Бул нерсени дагы азыр эч кимге эч кандай таарынычым жок. Тескерисинче атам менен да мамиле курганга аракет кылам, апам менен жакшы болууга аракет кылам. Атаң таптың да? Атам кичикейимен эле келип, жолугушуп турган. Кабар алып турган. Таштап деле койгон эмес, кабар алып турган. Болгону экөөнүн ортосунда пекер келишпестик болгон. Тоого телефону жок жерге ала качылып кеткен кыз азыр мындай өзү мугалим болуп, чоңоюп өсүп атат, Демек, мындай тагдырына шылтап, мен ата-энем ушинтип калса эмне кылайын, мен күйөөм ушундай болсо эмне кылайын, мен ушунча балам болуп кызым ушинтип калса эмне кылайын деп сенин ордуңда башка бирөө балким тагдырга моюн сунуп, балким сынып калмактыр, күрөшмөк эместир. Ооба, туура айтасыз. Мен да ошону айтам да ата-энелерге. Наалыгандан пайда жок да, азыр ошол тема көп чыгып атпайбы? Отуруп эле мен ушинтип калдым деп отура бергенде мага азыр отура бермесин да үйдө, кызым балким операция болбогон эмес, сүйлөмөк эмес, азыр шүгүр сүйлөп атат. Мен наалыбадым эч качан, дайыма. Кини ата-энем да ажырашып кетти, мен ушинтип калдым деп психологический жактан дагы кетпедим. Мектепте деле ошентип алдыда жүрчүмүн, дагы деле ошондой. Үйдө деле баягы келин деген үйдө чүнчүп отуруп калат, анан тиги мынтип деп бул сөзгө, ал сөзгө деле алынып, анан ошентип эле чак менен алышып кетет да. Анан андай теманын баарын кулактан ары сыртка чыгарып коюп эле алдыга кете берсең, баарын жеңеткесиң да. Болгону эч качан артыңды карап, мынтип калды, антип калды дебей, алдыга эле умтула берсең, айрыкча балага билимге инвестиция кылганда Кудай өзү баарын берет экен да. Болгону балдарга инвестиция кылыш керек экен. Анткени ошентип кыйналып атканда дагы баламды өзүбүздүн айылдагы эмес, гимназияга берип аракет кылдым да. Ал жактарга бериш деле кыйын да. Ошол жактарга берип өзүм студент, өзүмө жол кире, балама жол кире, тиге жол кире, ошентип атып айттым го жолдошум ошол убакта ооруп калган деп. Азыр шүгүр ошолордун баарын аракет кылсаң, бул нерсе убактылуу экен, жеңеткесиң да. Анан бизде ой бала мынтип калды, анан антип калды деп эле жардам сурашып эле жазгандар да көп кетпедиби?
Албетте убактылуу кыска убакытка аябай оор болсо мейли. Бирок кетсе, иштесе, азыркы заманда иштесе болот да. Өзүм эле онлайнга чыккандан бери карап атам, ушунчалык көп жумуш бар экен онлайнда азыр. Эми ар бир адамга жумуш бар да, анан эмне үчүн отуруп алып эле анан кайрадан алып беришет депчи. Иштесе болот үйдө отуруп эле депчи. Ата-энелер кайра бизге кыйынчылык бергенден кийин биз алдыга умтула беришибиз керек экен. Анткени кыйынчылыктын жанында дайым ак менен кара дегендей жакшылык сөзсүз түрдө келет экен да. Ушунун баарын азыр жеңип, ушул жерде отурам да жеңген үчүн. Үйдөгү ошондой сендай оор жүктү көтөрүп келаткандагы кайын журттун, үй бүлөнүн колдоосу канчалык деңгээлде маанилүү экен? Аябай маанилүү. Анткени алар эгерде мени эмне кыласың, кызың укпайт, жасатпа. Андай ата-энелер да бар, укутпайбы? Операция жасатпай эле укпайт, эмне чуркап жүрөсүң, эмне мынтип жүрөсүң десе артка тартат да. А мени алдыга ошол убакта жардам беришти, аябай колдоо беришти. Интернетте өздөрү карап, кызымды каралашып, ошол убакта бир жыл ичинде мага аябай жакшы жардам беришти, каралашып. Ошолордун колдоосу мага чоң болду. Ошондой убакта сен тууганың ким, досуң ким баарын түшүнөсүң да, ошондой кыйынчылык келген убактачы. Ошол убакта мага ушундай чоң колдоо көрсөткөн ошол кайын журтум. Бирок ошол туугандардын эле арасынан операция болсо сүйлөбөйт бул. Себеби операциядан кийин дароо эле баланын атын айтсаң карабайт да. Жаңы төрөлгөн бала сыяктуу да. Атын айтып чакырып коюшат. Анан иштеринен сүйлөбөйт да, бул дегендей билинет да, бул жаккачы сезилет. Иштеринен эми бул сүйлөйт. А мен бирок баарына ишенем. Адамга ишеним керек экен да. Көрүп жүрөм, аралашып жүрөм, аракет кылып жүрөм. Сүйлөйт кызым деп ишенип жүрдүм, угат деп. 2-3 айдан эле уже угуп баштады, жакшы эле атын айтсак чакырып бир нерсе үйүнгө карап баштады да. Анан ошол убакта эле туугандары сүйлөбөйт бул дегендерди эле көрүп аттым, тааныштардан. Бирок алардын сөзүнө эмнеге карайм? Өзүм алдыга кете бердим, шүгүр азыр жеңдим. Аларды эле көрүп, азыр эми кайра тескерисинче сүйлөп калыптыр деп көптөн бери көрбөгөндөр таң калат. Болушунча кадимки балдар да эле сүйлөп атат да. Азыр диагнозу жок эле таптаза төрөлгөн балдарды айтып атпаймынбы? Азыр кантип атын айтсаң карабай сүйлөбөй калдыр деп. А бизде ушундай диагноз менен төрөлсө дагы сүйлөтүп атабыз да. Мен ата-энелерге айта барам, жапжакшына сопсоо төрөлгөн балдардын өздөрү майып калышат да. Ушинтипчи туура эмес тарбиялашып, туура эмес багытта карашып, балдарын тескерисинче балдары сүйлөбөй келип атат да. Балага инвестиция деген теманы биз жакшы түшүнбөйбүз. Инвестиция десе биз ойлойбуз, эгерде балага кымбат кийим алып берсек, кымбат телефон алып берсек, иши кылса акча салып турсак, бул инвестиция экен деп түшүнөбүз. Анан болгон аракетибизди азыр мигранттын балдары көбөйүп кетти. Ата-энелер чет өлкөдө, биякта балдары эмне кандай экен белгисиз. Же болбосо биякта болгон күндө деле керели кечке жумушта бала үйдө эмне кылып атканы белгисиз. Ооба, азыр эмне көрүп атат, эмне кылып атат таштап коюп чыкпайбы? Инвестиция дегенде баланы өтө эле бош коюп койгон болбойт. Кечке эле үйдөгү жумушту жасатпай, айтканын аткарып, жана гипоопека деп атпаймынбы? Балаканга салып айтканын алып келип, балам эмне болдуң? Кабагың бүркөлүп калдыбы, монтуп калдыбы? Эмне алып келип берейин деп өздөрү чайын коюп, тамагын коюп. Бала өзү жегенде анан кыймылдайт да, бардык нерсе иштейт да, колу менен жегенде. Өздөрү оозуна салып ушинтишет да, айрыкча. Анан ушул гиперопекалык, сиз айткандай, бул инвестиция гиперопека болуп атат балдарга азыр көбүнчөчү. Анан балдар менен туура сүйлөшүп, туура тарбия берип, анан балага өз алдынчалыкты үйрөтүш керек. Өз алдынча ошол жасап үйрөнүш керек. Карабай койгондо дагы өз алдынча болсо бала кетет. Анан буруш коюп буруш керек да. Мисалы жакшы мектепке бергенге аракет кылыш керек, мектепти, мугалимди туура тандаганга аракет кылыш керек. Билимине инвестиция кылыш керек, анан тарбиясына. Албетте тарбияны көчөдө жүрүп азыр аялдар толук кандуу бере албай атабыз, бирок бул деген бардык эле энеде бар мындай өзүн бир аз эме кылуучу. Жетише албай атам балама деген бул туура эле көрүнүш. Болгону баланы мисалы үчүн кыймылдуу, мисалы үчүн мен балдарымды футболго берип салгам. Өзүнүн айылда футбол ачылган. Андан убактылары болбойт. Телефонду улусуна 11 жашында гана алып бердим. Кичүүлөрүндө өзүнүн менчик телефону жок. Футболго барышат экөө тең, барып ойношот, кайра келет. 6 базар күндөрү атайын соревнования мелдештерге кетишет, бошошпойт деле. Анан үйдөгү тиричиликтерди мойнуна беребиз.
Үйдө мисалы үчүн жер тамда турабыз, отту жагасың, огородду тазалайсың. Ошол эле менин бир тууган сиңдим бар, менин колумда. Аны да мен 3-классынан баштап карайм. Ушундай гиперактивный кыз болчу. Аябай тынымы жок. Колуна эмне тийсе тарс-турс түшүп сынып калчу. Бирок өзү тым кыйын болчу, бирок гиперактивный. Бир аз эрке да болуп калганынан мен аны үй жумуштарын жасатып, биз кыз балага үй жумуш жасатпашыбыз керек дейт. Жок. Балага да, кызга дагы өзүнүн керектүү жумуштарын жасатыш керек. Эгерде мен ошол жумуштарды жасатпаганда, мойнуна өзүнүн жоопкерчиликти илмеген эмес ал. Жоопкерчилик эмне экенин сезмеген эмес дагы. Анан кыймыл жок эле телефонду кармап жата бермек да. Анан өспөгөн эмес. Азыр ал сиңдим дагы ушундай бир нерсени көрсө дароо кабыл алат. Мээси аябай кыйын иштейт. Үй жумуштарын да ордорунда бүтүрөт. Анан азыр эми аны башка тараптарга окутуп бир аз онлайн тармакка чыгарайын деп атам. Ал сиңдимди дагы анткени ал бат кабыл алат. Мээси ушундай жакшы иштеген мен билем. Башка тилдерди да телефондон көрүп, телефонду туура пайдалан деп эле айтып коем. Ашыкча деле текшербейм, бирок карасам мондой кылып монтаждаш керек экен, видеону мындай кылыш керек экен деп бага келип калат. Демек ал туура пайдаланат. Могул тилде мондой экен дейт. Анан статьялардын баарын жаттап алыптыр. Окуп өзү. Демек кичинекей кезинде эле колуна эле бир моторикаларды карматып өбүш керек экен да. Анан бала уже 5 жашынан баштап, 3 жашынан баштап баланы күнүмдүк жумуштарга үйрөтүп башташ керек. Мисалы үчүн 3 жаштагы баланы оны сүрт десең сүртөт, пиаланы алып келип берсең алып келип берет. Ошентип жумушка, эмгекке үйрөткөндө анан бала мээси иштейт да. Кошумча ойнойт, аракет кылат. Кыймылдабай эле отура берген баланын мээси иштебей калат да. Канча гана ойлойт, мен балам англисче сүйлөп атат, no деп анан тигини жасап атат, мону жасап атат дейт. Ал убакыт бул кичинекей нерсе, бирок же англис тилинен жок, же орус тилинен жок, же кыргыз тилинен жок да. Ортодо калып чыкпайбы азыр. Мен балам монтип сүйлөп атат деп келет. Анан орус тилинде же англис тилинде түстөрдү айтышат, кайрадан кыргызча сүйлөшөт, 2-3 тилде сүйлөшөт, анан баланын башы айланат. Алар өздөрү 2-3 тилди билбейт, болгону баланын сүйлөгөн сөзүн эле сүйлөп атат да. Жана телефондон жаттап алган 5-6 эле сөз. Ашык барса 10 сөз. Биз ошого сыймыктанып алып атабыз да. Ошого сыймыктанып атышпайбы? Кайсы убакта бала 2 тилде сүйлөйт? Эгерде атасы дайыма бир тилде, апасы бир тилде сүйлөп жүргөн болсо, бала ошол менен угуп баарлашып жүргөндө гана 2 тилде болот. Же бала бакчага орус тилде, үйдө кыргыз тилде болуп атса, ошондо 2 тилде үйрөнүп чыгыш мүмкүн. Бирок телефондо олтура алып эле сүйлөй берсе, анда ал тилди толук кандуу үйрөнбөйт, бала тескерисинче артка кете берет да. Тил деген ошо баарлашуу аркылуу жакшы пайда болот да. Ошону ата-энелер азыр жыргап мактанып атышат да. Тил үйрөнүүдө тим эле өзөгүн бир тилдүү кылып алсак, эни тилде болсо, анан орус, англис, башка тилдерин болсо оңой. 3 жашка чейин бир тилде баланы так тилин чыгарып алгандан кийин башка тилди алып кете берсе аябай жеңил болот. Анан себеби эмне үчүн айтып атам? Балам сүйлөп атат деп алып келгендердин бир 90% ошол no, red, cow деп ошол сөздөрдү сүйлөгөн келет да, көбүнчө 5-6 сөзү бар. Анан сүйүнүп алышат ошого дагы. Балам ушинтип сүйлөп атат деп. 5 жаштагы бала суроого жооп бергенди билбейт. Болгону балада автоматически калыптанып калды. Мисалы үчүн тото кушту деле сүйлөтө берсеңиз сүйлөй берет да. Кайталап бир нерселерди ошол сыяктуу. Анан балам сөзгө түшүнөт дейт. Жок. 1-2 бас кеттик, отур тур деп мынтип мимика менен айтсак, бала уже автоматически үйрөтүлгөн, ошол нерсени түшүнөт да. Мисалы, жаныбарды деле кечке бир нерсе үйрөтө берсең үйрөнүп кетет го. Ошол сыяктуу эле. Аны бала түшүнөт деп эле. Жок. Бала түшүнбөйт, ал сүйлөбөй жаткан бала аны деле түшүнбөгөнү билинет. Анткени бул жөн эле күндө кайталана берген үчүн эле сакталып калган баланын эсиндечи. Ал бала түшүнбөй аткан бала болушу мүмкүн да, ошондой ситуациялар бар. Сон бул бизде абдан чоң көйгөй. Анан жана көйгөйдү айтпай калдык. Жана мээсине аппаратты койгондон кийин операция менен ал өмүр бою жүрбөйт экен. Аны кайсы бир жылда улам ошол нерсени алмаштырып, аппаратын алмаштырып туруш керек экен. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда бул аппараттар абдан кымбат болуп атыптыр. Көйгөй ошол көйгөйдү айта кетсең. Аппарат көп түшүнүп алат. Аппаратны ичи бул балага өмүр бою деп берилет. Эми ал балким травма алып калса ал башка ситуация, бирок өмүр боюга эле жетет да. Эми 30 жылдан бери бул имплантация жасалып келет. Демек, эң башындагы жасалган адамда имплант ордунда турат. Ичинде операциясы. Керкилер ойлошу мүмкүн, 2-3 жолу операция жасап алмаштырабыз. Жок.
операция болбойт, болгону эле сыртындагы коюлган аппараты дайым чечилип зарядка салынат, зарядталат, ал батарейка коюлат, кадимки эле телефон сыяктуу да, баланын сыртына коюп, жана сыртында слуховой аппарат сыяктуу эле бар го, атайын угуучу аппараттар ошол сыяктуу эле коюлат, кайра тагылат. Ошол аппарат телефон сыяктуу болгон үчүн телефон да эскирет, бузулат, батарейкасы кармабай калат. Ал айрыкча 24 сааттын 8 саат уктаганда эле албаса, калган убакта дайыма бала менен чогуу жүргөндүктөн аппарат бул көйгөй бизде чоң да. Азыр ошол аппарат өзү 11 000 ушундай евродон жогору турат азыр. 11 000 евробу? Аппараттын сырты эле. Сом эмес, мейгоого кетиш болотчу. Запчасттары эле бир эле батарейкасы балким 1 жылга жетет, жарым жылга жетет, 2 жылга жетет. Ошол эле 20 000 сом. Бир эле запчасттары ошондой болуп эсептелет. Башка мамлекеттерде бул аппараттарды 5 жыл сайын алмаштырып беришет. 5 жыл гарантиясы бар. Өзү 5 жылдан кийин кайра жаңы сыртын алмаштырып беришет. Операцияны бекер жасап берет башка мамлекетте. А бизде андай нерсе жок. Же ата-энелер өздөрү жасатат, же бизге сырттан келген кээ бирки фонддордон бир кандайдыр бир чектелүү эле бала жасалып калат. Азыр Катардан жасалып атат. Мындан мурун ошол немецкий фонд менен биргеликте жасалган операциялар бар. Булар чектелүү, а бирок ары жакта канчалаган балдары турат. Убактысы өтүп кетип атат. 6 жаштан кийин жардам бербей калат деп жатам көпчүлүгүнө. Бир аз эле, бирок толук кандуу жардам бербейт да. Болушунча 6 айында башка мамлекетте 6 айында уже операция жасалат. 6 айында жасаган бала эч кандай кыйынчылыгы жок сүйлөп кетет да. Бир аз эле реабилитация керек. Азыр бизге окшоп 6 жылдап жүрүп реабилитация деп чуркабайт да. Бат кетмек да. Анан аларга толук кандуу эле балдарга кошулуп калмак да. Эч кандай айырмасы жокчу. А бизде мамлекетте андай кароо жок. Ошентип же өзүнүн каражаты менен сыртка чыгып жасатып келет, же ошол бизге керектүү бир спонсорлор келип, сырттан келген спонсорлор келип, өздөрү врачтарды алып келип жасатып бербесе, андай нерсе бизде жок да, каралган эмес. Же операцияны бекер жасатканды бизден бюджетке киргизгенде жакшы болмок, анан 5 жылдан алмаштырып берген. Анткени ушул балдардан булар менен ата-энелер иштеше берип, бул балдардан мен сонун нерселерди күтөм келечекте. Ушул балдардан ошол эле салым, мамлекетке салым кошкон балдар чыгат. Сонун балдар чыкты. Анткени алар менен иштей берип, алардын мээси кайрадан жакшы дейт. Бизде мындай ошо угуусу жакшы эмес болуп калса, же дагы урдемке болуп калса, анда бизде бир дефектиси бар да, же мындай иштен чыгып калган жараксыз бир буюмда эле мындай көңүл бөлбөй, кош көңүл карап ушундай мамиле жасайбыз го. Ооба, ошондой бар. Анткени бөлүшөт. Бакчага берип койсоң, тигин аппараты бар экен, анда бербейбиз бакчага деш мүмкүн, башка обычный ата-энелер. Башка жакта таптакыр мындай көңүл бурушпайт да, балдарды бөлбөйт. А бизде дефектиси бар, өзгөчө бала экен деп дароо эле бөлө калышат да. Мындай нерсе бар да, сөзсүз түрдө. А мен ойлойм, айрыкча бул аппарат менен баланы мурун апам айтып калат, Советтер Союзунда очкиси бар баланы аябай шылдыңдайт эле, азыр норма көрүнүш деп. А бара-бара балдардын угуусу ушундай түшүп атат. Наушниктен дагы бул проблема бар да. Кулакка таккан жана телефон наушнигинен да балдардын слуху түшүп атпайбы? Бул нерсе барып азыркы статистика боюнча менин көз карашым ошол очки таккандай көрүнүп калат да. Анан эми ошого жеткирбегенге аракет кылышыбыз керек да. Барып шылдыңга деле айланбаган менен, бирок көп балдар ошентип аппарат тагынып калышы мүмкүн. Сөзсүз эле операция эмес, беркиндей угууну күчөтүүчү аппараттар бар да, сыртынан эле алып койгон. Ошолорду кадап калышы мүмкүн да. Бул статистика боюнча ошондой кулактын бара-бара угуусу түшүп атат балдарда. Биз балдарыбызга жакшылык жасап атабыз, укмуш балдарыбызды бактылуу кылып атабыз деп ойлогонубуз менен тереңирээк карап көрсөк, балдарыбызды майып кылганга, бактысыз кылганга, жашоодо өзүн өзү бага албаганга үйрөтүп аттырбыз, Ооба, айрыкча могу карантинден алдын төрөлгөн, карантинден кийинки төрөлгөн балдардын поколениясы мууну ошондой болуп келатат да. Мен эми айтам, ошол эртең жана өткөл куракка барганда кандай болот, 1-класска барганда кандай болот, деңгээлдери бара-бара түшүрөт. Азыр билинбейт, алар аз кичине да бир аз болсо дагы. Эртең 1-2-3 жылдан кийин бул нерсе аябай чоң көйгөй болуп чыгат. Анткени аз билинбейт, анан 1-класска барганда баланын деңгээлин текшергенде ушундай артта калып байкалат бизде. Бул мага келген балдарды көрүп айтам да, муну башка жактан тармактардан деле көрүп атам.
канча жылдан кийин 11-12 жылдан кийин бүтүрүүчүлөр канча пайызы интеллектуалдык жактан артта болот экен депчи ошол нерселерди алып атам. Бирок ошол багытка кетип атышат да. Мамлекет үчүн бул өтө чоң бир эме болот, кооптуу нерсе болот. Келечегинечи бир эле жеке балдар эмес, бул азыркы муундун көйгөйү, бул чоң көйгөй. Ошондо балдарыбызга канча жашынан баштап бере берсек болот телефонду? 3 жашка чейин таптакыр бербей, 3 жаштан кийин 15 мүнөт, 20 мүнөт, ашык дегенде жарым сааттан баштап берсин. Албетте технологияны билиш керек, бирок чектөө коюш керек да. Анан жеке сатып алып бербеш керек. 10-11 жашка барганда алып берсе деле жетишет жеке. Ага чейин жеке сатып алып эси калыптанып, сүйлөөсү калыптанып, аң сезимдүү болуп калганда анан гана, Азыр деле жанагыда бир передачада жүргөн, мурунку 80-90 жылдагы интервью алган балдардын сөз байлыгын көрүп атат, тим эле шумдук сөз байлык. Анан азыркылар менен салыштырып атат, эми азыр карасаңыз, жаштар бир мектепте окуган жаштар, мисалы үчүн 6-7 класста окугандар менен интервью алып көрүңүз, сөз байлык жок, таптакыр. Короче, мындай андай деп эле 3-4 сөздү сүйлөйт, болду. Таптакыр сөз жок да. Анан эми азыркы ошолор ошентип атат, анан азыркы могулку карантинден берки балдар эми кандай сүйлөйт деп ойлойсуз. Таптакыр көрүнүш эме болуп атат да. Демек, интеллектуалдык деңгээл балдардыкы түшүп атат, кооптуу жагдайга баратабыз. Жана ар кимибиз өз балабызга иш кылып эле бүгүнкү көртиричилик же кир когум жолайын, мен телефон кармаптыр менен эмес, ар бир бала жасап атканда жөн эле шыгыратып санына эмес, сапатына карап, ар бир балага жоопкерчилик алып, анан ошол баланы коомго татыктуу кошуп бере аламбы деген суроонун үстүндө жакшы ойлонушубуз керек экен. Ракыя жакшы нерсени башыбызга сиңирди. Аябай ушундай оор кырдаалдан аракетиң менен, эмгегиң менен, билимиң менен чыгып кеткениң мени кубандырды, суктандырды. Анан жоопкерчиликти тагдырга, жакындарыңа оодарбай өзүңө алганың мени абдан кубандырды. Жана ошондой эле жеке эле өзүңө эмес, башкаларга да кам көрүп, ушул нерсени жайылтып, бул коңгуроону кагып атканың дагы мени аябай сүйүндүрдү. Рахмат сизге дагы. Рахмат, Ракыя, таанышканыма абдан кубанычтамын. Буюрса, бул көйгөйүңдү эл угат, тиешелүү жерге дагы айттык. Буюрса, бул нерсе чечилет, жана бир жакшы жыйынтыктарга келет деген ойдобуз. Биз бүгүн эфирден эң чоң жумуш жасадык, Ракыя. Элдин келечектеги болочокто ата-энелерге, азыр балдарын жаңы туруп өстүрүп аткан ата-энелерге кулагына жакшы кулак кагыш кылдык. Биз күчтүү муунду тарбиялоого салымдаштык. Келгениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Иштериңерге ийгилик каалайм. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эгерде сүйлөө жаатында кыйналып аткан болсо балдарыңар, анда Ракыяга кайрылсаңар болот. Мен Instagram, Facebook'ta Ракыянын баракчасын сөзсүз түрдө белгилеп коем. Анан ар бирибиз сөз балдарыбызга жоопкерчилик алалы. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.